саламатсыңарбы? Менин аты жөнүм Тороева Клара. Асан ата биогумус өндүрүштүк кооперативинин мүчөсүмүн. Бул жерде биз Бишкек шаарындагы кичинекей ушу сөл жанын багып биогумус өндүргөн кичинекей жерибизди сиздерге тааныштырып кетейин. Биз 6-7 жылдан бери сөл жыландын жардамы менен биогумус өндүрүп алабыз. Биздин максатыбыз Кыргызстан боюнча сөл жыланды биогумусту элге жайылтып, үйрөтүп, ушул биогумустун жардамы менен продукция өндүрүп алуу максатыбыз, химикаттарды колдонбой. Элдин ден соолугуна дагы пайда эң биринчиден. Анан жердин кыртышын дагы оңдоо максаты. Бул Калифорниянын кызыл сөл жыланы 1959-жылы Американын Калифорния штатында именно ушу хозяйствого аргындаштырып алынган экен. Навоздорду, калдыктарды удобрение кылып өндүрүп алышка. Анан ушул сөл жыландын бир касиеттүүлүгү бар экен, суюктугу. Ошол суюктугу аркылуу навоздогу вирустарды, мындайча айтканда, оору жуктуруучу бир немелерди 100% таза кылып, обработка кылып чыгарып берет да. Биздин сөл жан багуучулар айтып келет, мисалы үчүн тоокко оору тийгенде ушул сөл жылан аркылуу сөл жыланды берип айыктырып алдык деген дагы практика жүзүндө айтып келишет да. Сөл жыланды багуу боюнча айтып берсем, жаңы баштоочуларга бул сөл жыландарга өзү керектүү эң биринчи ошол кых болуш керек. Андан кийин 70-80% нымдуулук болсо, жылуулук болсо, 10 градустан жогору температура болсо, токтоосуз күнү түнү 24 саат бою биогумус өндүрүп берет бизге. Ар бир сөл жыландын граммы канча болсо, мисалы бир сөл жылан 1 грамм чыга турган болсо, бир суткада 1 грамм биогумус өндүрүп берет, иштеп берет. Жаңы, мисалы үчүн баштайм ушуну алып биогумус өндүрөм дегендерге биринчи ушул навоз керек, 4 айдан жогору болуш керек. Свежий дагы, жаңы дагы навоз болбош керек, себеби жаңы навоздо газ болот дагы сөл жандарга зыян тийгизип коет. Ошо 4 айдан жогору өтө да күйүп калбаган навоз болуш керек. Мындай тегиз эле жерге навозду салып, мисалы 1 тонна навозго, 1 тонна навозду эгерде азыр кыш мезгили 1 метрге чейин, жарым метрден 1 метрге чейин бийиктигин көтөрүп салып, анын үстүнө 100 килограмм сөл жыланды салып, анан саман үстүнө жылуулап жаап, 70-80% нымдуулукта. Ошол боюнча теплый полду колдонбой эле ушул боюнча багайын деген баштоочуларга ошол боюнча февралдын ортосунда ачканга болот. Бул жылуулук берүүчү системаны ортосуна салып, ортосуна төшөп, анын үстүнө дагы навоз салып, ортосунда калыш керек да. Жылуулук бергенде жылуулугу түбүнө дагы жогоруда кете тургандай болуш керек. Дагы бир түрү бар, мындай фольга сыяктуу. Аны деле ошол үстүнө жаап койсо дагы болот. Түбүнө салып дагы жылуулук берип колдонсо болот. Жогоруда айтып кеткендей, сөл жыландын көбөйүшү өтө тез болот. Мисалга алсак, бир сөл жылан, бир эле штук сөл жылан бир жылына 3000 штук көбөйөт. Мисалы 1 сомго сатып алган сөл жыланыңыз 3000 сомго көбөйдү дегендей да. Ал эми температура 10дон ылдый түшүп кеткенде только биогумуска гана иштейт дагы сөл жыландын көбөйүүсү, жумуртка таштоо процесси токтоп калат. Ошон үчүн кышын жайын, кышындасы дагы ушул жылуулук болуп, ондун өдөөсү температура болуп көбөйсүн десеңиздер, мындай системаларды орноштуруп колдонсоңуздар болот. Мындай системаларды биогумус экологиялык таза жер семирткич. Анын составында өсүмдүктөргө керектүү элементтердин баардыгы бар. Биогумус колдонуп 1 гектардан алынуучу түшүмдү
биогумус колдонуп 50 сотик жерден алсак болот. Жана 20 күн эрте пышып берет. Бул жерде болсо көрсөтүп кеткендей биогумуска өстүрүлгөн помидор, эгерде беркинде химикаттарга өстүрүлгөн помидорлордун ортосунда жипчелер болот да. Значит, ол ошо химикаттар кошулуп өндүрүлгөн помидорлор болуп эсептелинет. Ал эми биогумуска өндүрүлгөн пышкан помидорлордун эч кандай жипчеси болбойт, даамы башкача болот, өтө даамдуу болот, сапаттуулугу дагы жакшы болот. Мен бүт кыргыз элиме сунушум ошо баары сөл жылан, ар бир үйдө сөл жылан болсо, сөл жыланын жардамы менен биогумус өндүрүп, үйдөгү гүлдөн баштап эшиктеги даракка чейин өзүбүздүн таза экологиялык жер семирткич менен өстүрсөк дагы, өндүрсөк дагы, ошо өзүбүздүн продукцияны колдонсок, эч кандай химикаттарды колдонбой, элдин ден соолугуна да пайда, жердин кыртышын оңдойбуз. Анан бул сөл жыланды багуунун жолу өтө эле оңой, эч кандай физикалык күч деле талап кылбайт. Ар бир аял кишинин деле колунан келет өндүрүп ушуну колдонуш. Сатуу жагына болсом, бизнес тарабынан да өтө жакшы. Эч кандай коркпостон эле ошо аял кишилер деле баштап ошону багып өндүрсө болот. Бир гана ошол ден соолук, жердин кыртышын эле оңдобостон, акча жагынан дагы жакшы прибыль алып келе турган бизнес десек дагы болот. Мен өзүм тааныштыра кетсем, ушу Калимов Мамазакир ака жетектеген Астана ата биогумусунун мүчөсүмүн. Ушу сөл жыланды кышында кантип багуунун жолдорун жана кантип биогумус өндүрүүнүн жолдорун үйрөтөбүз. Кышында бул жерде ушундай кичине жылуулап багабыз. Буну сырткары технология менен бакса да болот экен. Буга эч кандай баягындай ачыкча эмелердин кереги жок. Баягы жерди көөлөп, асфальттап багыштын кереги жок. Азыр биз бул жерди даярдаганыбыздын себеби, бул жерде Кудай кааласа мына жазга чыгарып, жыткы биогумус алганга даярдалган жер да булчу. Мына жерде көрүп атасыздар, зым тартылган. Бул зымдан ар 2 метрден душ коюлат. Душтан кое берилгенде бул жактан сыргып түшүп, мына канал менен барып ямага түшөт. Мына бул жерге бакканыбыздын себеби, көрүп атасыздар, мыяктар пленка менен тосулган, боковойдогу дуалга эме кылбаш үчүн. Бул жерден зым тартылган. Бул зымдан шлангы тартылат. Шлангы тартылып, бул жерден жанагындай душтар коюлат. Баягындай чачылып турат канча, жамырлатып себилүүчү система турулат. Ушул жерден тамчылап түшкөн суу бул жактан агат дагы өзүнүн ямага түшөт. Көрүп атасыздар, мыяктан баягы жана айткандай жыткы биогумус ала турган суу ушул жерге, ушул ямага келип түшөт. Мыяктан түшүп, ушул жерге чогулат. Мыяктан да коюлган, бул жака да жазында коюлат Кудай кааласа. Бияктан да агат. Бул сөл жыланды кышында деле бакса болот экен. Кышында деле көбөйөт экен, бул өлүп калбайт экен. Баягы өзүнө ыңгайлуу жерге кирип, өзү бул жаныбар да, ыңгайлуу жерге кирип жашашка аракет кылышат экен буларчы. Мына азыр кыштагын ачып көрсөтөйүн. Бул мисалы сырткарда баксаңыз боло берет. Бирок бул количествосы өтө көбөйүп кетпейт. Өзүнүн нормасында канча салсаңыз ошончо болуп тура берет. Бирок мына кышында салдык, мына сөл жандарыбыз бул жерде да жакшы, өтө эле эффектив, жакшы болуп атат. Мына көңдүн сырты тоңгону менен ичи тоңбойт да. Азыр канча градус суук? 26. Бирок мына сөл жандарыбыз иштеши өтө сонун болуп атат. Мындай жатканда кышында деле бакса болот экен, мына. Өздөрү? Буну кышка багуунун жолдору, бирок мындай жайык таштап койсоңуз,
Бул жукараак таштап койсоңуз тоңуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан буну үйүп туруп, бир где-то 1 метр көтөрсөңүз өтө сонун болот. Бул көбөйүшүн дагы деле өздөрү аракет кыла беришет да. Где-то бир 30 метр жерибиз бар мына жерде. Буякта дагы бар. Бул 30 метр жерге 1 квадратка 10 килограмм сөлжан салынат. Ошондо 30 метр жерге 300 килограмм сөлжан салынат. Бул 300 килограмм сөлжаныбыз где-то бир ай болду да. Мына салганыбызгача. Бир айда үстүн жаап, ушундай кылып таштап койдук. Кудай кааласа, мына бир ай болсо 2 айда даяр болот. 2 ай, 3 айда. Буга мисалы, если көбөйтөм десең, ар 1,5 ай сайын буга кык салып турсаң, азык салып туруш керек да, мындайча айткандачы. Бунун азыгы эң жакшысы эле мына кык болот. Андан кийин мисалы, если чириген кык болсо, ода азыраак болот да, бунун көбөйүшү азайып секиндешип калат. Ошон үчүн буну мисалы мындай айтканда, жаңы десе өтө эле свеж көңдүн кереги жок. Буга мисалы бир жуулган же бир кыштан чыккан 1 жылдык көңдөр бар го. Ошолорду салсак, буларга азык болот да, булар көбөйүшүн ошончо тез көбөйтөт. Бул таяр буйогубуз сөлжан иштеп чыккандан кийинки. Bunun сапаты өтө жакшы. Биз буну текшерип, практика түрүндө дагы көргөнбүз. Бул 1 литр жидкий биогумузду 50 литр сууга аралаштырып, буну болсо тамырдан берсек да болот, капельный система менен. Жалбырактан сепсек да болот.